Ош ТВ телеканалының эфирдік уақытысын жаңлықтар маалыматы программасы улантат. Саламатсыздарбы. Алгач Баткендеги окуяларга токтолсок. Баткенде тажик тарап аткан снарядтын сыныгы тийип, 15 жаштагы кыргызстандык кыз каза болду. Шанхай кызматташтык уюму жыйынынын алкагында мамлекет башчы Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Эки өлкөнүн лидерлери атышууну токтотууну макулдашышты. Шанхай кызматташтык уюму саммитинин жыйынтыгы менен ага кирген өлкөлөрдүн лидерлери Самарканд декларациясына кол коюшту. Баткенде тажик тарап аткан снарядтын сыныгы тийип, 15 жаштагы кыргызстандык кыз каза болду. Маалыматты өспүрүмдүн атасы Малик Маннанов тастыктады. Маркум кыз Лейлек районундагы Достук айылынын Достук орто мектебинин 9-классынын окуучусу болгон. Айылдаштары менен чогуу Бишкент айыл өкмөтүндөгү Маргун айылын көздөй качып бараткан учурда ага снарядтын сыныгы тийген. Соңку маалымат боюнча Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышуудан 42 адам жарадар болду. Баткен облустук бириктирилген ооруканада 19, Лейлекте 18 бейтап бар. Жаракат алган дагы 5 киши Бишкекке жөнөтүлдү. Таң атпай Тажикстан тарап Кыргызстандын чек арасына кол салды. Кагылыштан ооруканага түшкөндөрдүн саны 42-ге жетти. Тажикстан тарап бул иретте оор техникалык курал жарак менен аткалаган. Кыргызстандын чек ара кызматы Тажик тарап буга чейинки макулдашууларды бузуп, чыккынчылык менен кол салды деп айтылат. Маалыматта учурда аталган кооптуу аймактан 10 миңдеген жашоочу коопсуз жайларга чыгарылды. 16 сентябрда таң эрте Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасында кайра атышуу башталды. Саат 6-лар чамасында эки таш аймагын тажик тарап аткылап, 1 сааттан кийин Кызыл Бел участкасына ок чыгарган айтылды. Тажик тарап саат 6:30да Көкташ чек ара бекетинин аймагын минометтон аткылады. Көп өтпөй Самаркандек жана Паски арык аймактары да аткыланды. Андан 4 жоокер жараталган. Саат 7:00 карата чек арада кырдаал чыңалып турат. Чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Бүгүн эртең менен саат 6 чамасында Кыргыз-Тажик чек арасында эки тараптуу ок атуулар башталып, тез аранын ичинде эле Тажик тараптан бүт Кыргыз-Тажик тилкелеринин бүт бардык жерлеринен атуулар башталды. Буну мен азыр агрессия деп санаймын. Анткени биз күтпөгөн жерден дагы алар атып жатат. Саат 8:25-ке карата Кыргыз-Тажик чек арасындагы Лейлек районуна карашты Кулунду, Максат жана Жаңы жер аймактарын тажик тарап аткылап жатат. Жана кыргыз чек арачылары ага жооп кайтарууда. Саат 10-го карата тажик аскерлери Кыргызстандын чек арачыларынын карамагындагы аймактарды жапырт аткылоону токтоткон эмес. Тажик тарап эки тарапты келишимди бузуп, ок атууну токтотпой жаткандыгын чек ара кызматы кабарлаган. Биз тараптан дагы бүт чаралар колдонулуп жатат. Азыркы учурда ок атуулар токтолду элек. Бирок тиешелүү жетекчилер Камчыбек Кыдыршаш, генерал Ташиев өзүнүн коллегасы менен, тажик тарап менен коллегасы менен азыр сүйлөшүлдү. Бүт тарапка азыр ок атууну токтотуу деген командаларды бердик, бирок ок атуулар токтолду элек. Өзүңөрдү кармагыла, өзүңөрдү бекем кармагыла. Бияка өткүлө сай менен. Лейлек районундагы Тажикстан менен чектеш Жаңы жер айыл аймагынын бардык айылдарынан, Максат айылынан, Кулунду айыл аймагынан элди коопсуз жактарга эвакуациялоо иши саат 8-ден тарта башталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка ылайык Баткен облусунун аймагында бир нече убактылуу жайгаштыруу пункттары ачылып, калкты кооптуу аймактарга эвакуациялоо уюштурулууда. Аксай, Самаркандек, Актатыр айылдарынан Рават айылына 10 миңдеген адам эвакуацияланды. Чек арага жакын жайгашкан айылдардан элдерин бүгүнкү күндө чыгарып жатабыз. Албетте алар өзүнүн машиналары менен чыгарып жатат. Ошону менен бирге өзгөчө кырдаал министрлигинин бул жердеги кызматкерлери дагы чыгарып жатат. Азыр эртең менен биздин планыбыз боюнча мэрия, район, ошону менен бирге областтын тиешелүү жетекчилери бул жердеги ашканаларды, ресторандарды, чайханаларды баарын даярдап, ошолорго эвакуация болгондорго жардам берүү планы боюнча биз иштеп жатабыз. Алардын жайлары баары даяр.
Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы саат 14:00 карата кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал чыңалуу бойдон турганын кабарлады. Тажик аскерлери Баткен районуна караштуу Достук айылындагы мектептин имаратын ээлеп алды. Тажик тарап калч жашаган конуштарды аткылап жаткандыктан ага жооп кайтарылып жатат деп маалымдаган. Mana bayraqi Tojikiston basho, maktabi Qirg'iz. Tojikiston bapesh! 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 Баткен шаарынын борбор көчөлөрүнүн бирөөсү азыр бул жактан Тажикстан чек арага оор техникаларды тартып, артиллериялык пулеметтор менен аткылап баштаган. Тажик тараптын чабуулу Баткен шаарына да келген. Баткен шаарындагы аэропорттун айланасы жана шаар четиндеги имараттар жалпы ракеталык аткылоого кабылгандыгы маалымдалган. Ошондой эле шаардагы жарандык объектилер талкалангандыгы да айтылган. Баткен шаарынын ичинде дагы Кыргыз-тажик чек арасындагы чырда бери дегенде 42 адам жараталды. Тажик тарап согушка калкан катары жергиликтүү жарандарды колдонгон. Видеодо курал кармаган жарандарды көрүүгө болот. Камчыбек Ташиев Лейлек районундагы ооруканада жаткан тургундардын абалы менен таанышты. Ишти башташты. Комиссия ишти баштады. Биз бардык жерлерге команданы берип атабыз. Атышканды токтотуу боюнча команданы бердик. Ошондо дагы бир жолу ушул телевидениедагы азыр айтып коеюн эми. Биздин граждандарыбыз, жарандарыбыз тынчсызданбасын. Чек арадагы жаңжалга байланыштуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тажик тараптын мыйзамсыз аракетине байланыштуу нааразычылык нотасын тапшырды. Күндүн экинчи жарымында Кыргызстан менен Тажикстандын УКМК жетекчилери Камчыбек Ташиев жана Саймумин Ятимов саат 16:00 атышууну токтотууга макулдашты. Тажикстан тараптын мындай дипломатиялык келишимди бузган учуру бир нече жолу кайталанып келет. Былтыр 28 апрелде башталган Кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп, 170ден ашын жаран жараталган. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштери козголгон. Исак Туратбеков, Белек Мусаев, Ош ТВ. Самаркандта өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюму жыйынынын алкагында мамлекет башчысы Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Бул туурасында президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Тараптар Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулашты. Эки өлкөнүн лидерлери тийиштүү структураларга атышууну токтотуу жана тартылган каражаттарды жана күчтөрдү артка кайтаруу боюнча тапшырма берүүгө макулдашышты. Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин тездетүү макулдашылды, деди Султанбаев. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу бүгүн кечинде жыйын өткөрөт. Бул тууралуу жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов билдирди. Спикер Ак үйдүн алдына чогулгандар менен жолуккан. Белгилей кетсек, Жапаров учурда Өзбекстандын Самарканд шаарында өтүп жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышууда. Биздин укугубуздун алкагында жасай турган иштерди аткарып берүүгө даярбыз. Парламент даяр. Өкмөт өзүнүн ишин алып баратат. Албетте, болуп аткан маалымат жөнүндө азыр кичине взаимодействие кылып атабыз. Биз парламент бүгүнкү күнү азыр жалпы куралдуу күчтөрдүн иш аракетине тоскоолдук кылбастан жана өкмөттүн ишине ушундай маалда чакырып алардан маалымат алып, эмне кылып атасыңар деп тоскоолдук кылбастан жалпы өзүбүздүн күч аракетибизде эмне бүгүн жардам бере алабыз, ошол нерсени карап чыктык. Кошумча бүгүнкү күнү азыр штаб түздүк. Парламент ушул жерде борбордук штаб, ошондой эле Ош шаарында кошумча штаб түзүп иш алып бара турган болдук. Кошумча саат 5-те жыйын өтөт. Президентибиз жалпы бизди жыйналышка чакырып атат. Ал жерден чыккан соң тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Көп маселени азыр айта албайбыз. Анткени купуясы Республикалык кан борбору кыргызстандыктарды Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда жараталгандар үчүн кан берүүгө чакырды. Ага ылайык калуучулар Бишкектеги жана башка бардык облустардагы кан борборлоруна барып тапшыра алат. Жарандардын жанында паспортун же тег жайын ырастаган башка документи болууга тийиш.
Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалда саат 13:00 карата жалпысынан 31 адам жарат алып ооруканага түшкөнүн, алардын саламаттыгы тууралуу кийинчерээк маалымат берилерин билдирди. Мекеме аймактагы медициналык жайлар, тез жардам кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өткөнүн, ооруканаларда кандын запасы, дары-дармек жетиштүү экенин кабарлады. Кыргыз-Тажик чегарасында 16 сентябрда эртең менен кайрадан ок атышуу башталган. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасындагы жаңжалдан улам Россиянын тышкы иштер министри билдирүү жасап, кырдаалга тынчсыздануу менен байкоос алып жатканын билдирди. Тилекке каршы эки тарапта тең көз жумгандар, жарадар болгондор бар. Буга байланыштуу каза болгондордун үй-бүлө жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ошондой эле эки тарапты тең кырдаалды саясий дипломатиялык каналга өткөрүү үчүн чукул жана комплекстүү чараларды көрүүгө, үчүнчү тараптардын чагымчыл иштерин токтотууга чакырабыз деп жазылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги Бишкек жана Душанбе бир нече жолу Кыргыз-Тажик чегарасынын айрым аймактарында делимитациялоо жана демаркация процесси бүтпөй жаткандыктан чатак уланып жатканын билдирген. Мындан улам өнөктөш мамлекеттерге бардык жардамды көрсөтүүгө даяр экенибизди ырастайбыз. Чегара боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды камсыз кылууга арсеналда кенен каражат бар экенин эске салабыз деп айтылат билдирмеде. Кырдаалга байланыштуу Баткендеги мекендештерге жардам колун сунгандар атайын бириктирилген борбор уюштурулду. Анда чегарадагы жаңжалда жабыркап, коопсуз жайга эвакуацияланган жергиликтүү тургундарга азык-түлүк, тамак-аш, гигиеналык каражаттар, балдарга зарыл болгон буюм тайымдар керек экени белгиленген. Ош шаарынан да азык-түлүктөр жөнөтүлүп, шаар тургундары колдон келген жардамын узатууда. Ош шаарынан Баткенге гуманитардык жардам жөнөтүү үчүн даярдык иштери жүрүп жатат. Ош шаардык мэриясы жана облустагы өкүлчүлүк тарабынан бирдиктүү штаб түзүлүп, учурда борбордук аянтта азык-түлүк жана кийим-кечелерди чогултуу үчүн атайын жайлар даярдалууда. Бул жерде негизинен Баткен элинин муктаждыктарына байланыштуу кийим-кече, азык-түлүк чогултулат. Бүгүн кечке чейин алгачкы жардам менен 4 КАМАЗ же болбосо 40 тонна жүк жөнөтүү пландалууда. Каланын борбордук аянтында ачылган бирдиктүү пунктта азык-түлүк кийим-кече өз-өзүнчө кабыл алынат. Штаб толук даярдалганга чейин эле кайдыгыр эмес жарандар келип, колунан келишинче жардам көрсөтө баштады. Алгачкы жардамды Ала Бука районунун тургуну Жеңишбек Эшнасаров тапшырды. Ок атышуудан качкан жаш балдар үчүн керектүү буюмдарды жана азык-түлүк алып келген. Мындай учурда ар бир адам ынтымакта, биримдикте болсо кыйынчылыкты жеңебиз дейт. Элибизде ушундай кыйынчылык болуп аткандан кийин, башына иш түшкөндөн кийин баарыбыз бир баштан, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарышыбыз керек да. Элибиз ынтымактуу болушубуз керек. Кандай баягы эмесине улуттун эмесине карабастан баарыбыз биримдикте ушу кыйынчылык нерселерди жеңип чыгышыбыз керек. Ошон үчүн ушу аз да болсо ар ким өзүнүн салымын кошуп, Баткен элин колдосок, Кудай кааласа бардык кыйынчылыктан чыгып кетебиз. Элибизге ийгилик, ынтымак, өлкөбүз өнүксүн. Гуманитардык жардам чогултуу пункту 24 саат иштейт. Мында жарандар акчалай жардам, кийим-кече, тамак-аш бере алышат. Ар бир чогулган жардам жазылып, отчету менен Баткенге жөнөтүлөт. Бардык жардамды бирге чогултуу үчүн облус жана шаардык бийлик өкүлдөрү тарабынан бирдиктүү штаб түзүлгөн. Мында райондордон келген жардамдар да чогултулат. Алгачкы жардам катары 40 тонна азык-түлүк жөнөтүү каралган. Жарандардан жардам чогулганга чейин Матрезервден 10 тонна un, 5 тонна өсүмдүк майы, 2 тонна кум шекер жөнөтүлөт. Мындан сырткары бул жерде өзүңүз көргөндөй азыр штаб ачылды. Бул элде калоочулар, волонтерлор, шаардыктар жана Бишкек шаарынан кайрылып чыгып атат. Ошолордун мэр Алмазбек Шембеков сүйлөшүп атат, 3 фура ал жактан чыгып атат. Ошолордун бүт баары азыр ушул жерден топтолуп туруп, системалуу болуп атат да. Ар ким жөнөтөт ар жактанчы, айтабыз шаардаргачы. Баарыңыздар бир жерге топтолойлу, Обула шаар же бир жеке инициатива группа бөлүнбөстөн, ушул жер мындай единый координация кылган борбор штаб болсун. Ошол жерге келип сөйлөп деген болуп атат да. Ошол баары эле кайталанган ундарды жөнөтүш мүмкүн, кайталанган ак май жөнөтүш мүмкүн. Ал жакка башка нерсе керек болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде анализ болуп, эмне керек элге, ошол боюнча
маселе каралат. Мындан сырткары Ош шаарына Баткенден эвакуацияланган жарандарды тосуп алып жайгаштыруу маселеси да каралууда. Шаар башчысынын тапшырмасына ылайык мейманкана, конок үйлөр даярдалууда. Ошондой эле жарандарды кабыл алууга жеке үйлөрүн сунуштап жаткан ыктыярчылар да бар. Мындан сырткары азыр маалымат келип атат. Ошол ыктымалдуулук бар. Ошол жанакы Баткен областынын элдери Ош шаарына келүү мүмкүнчүлүгү болду. Ошондо азыр биз мэрибиз Ташмөрдү жатаканаларга дагы, окуу жайлардын жатаканаларына месталар даярдап, андан сырткары Ош шаарында жеке үйлөр чыгып атат. Мен тосуп алганга даярмын, канча күн болсо бакканга даярмын депчи. Мындай гуманитардык жардам чогултуучу пункт Бишкек шаарында да ачылган. Анда чек арадагы жаңжалда жабыркап, коопсуз жайга эвакуацияланган жергиликтүү тургундарга азык-түлүк, тамак-аш, гигиеналык каражаттар, балдарга зарыл болгон буюм тайымдар керек экени белгиленген. Исак Туратбеков, Белек Мусаев, Ош ТВ. Оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл чек арадагы кырдаал курчуп турган учурда жарандык активист, саясатчы жана коомчулукту бийликти колдоого чакырган билдирүү таратты. Биз бул күндөрү бардык маселелер расмий бийлик жетекчилери аркылуу чечилиши керек деп эсептейбиз деп айтылат билдирүүдө. Оппозициялык кыймыл чек арадагы чатак сүйлөшүү жолу менен чечилиши керек экенин белгиледи. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын чек ара кызматы Баткен шаарындагы аэропорттун айланасы жана шаар четиндеги имараттар жалпы ракеталык аткылоого кабылганын маалымдады. Анда шаардагы жарандык объектилер талкаланганы айтылат. Урматтуу мекендештер, социалдык желенин активдүү колдонуучулары жана блогерлер. Учурдагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу аскердик техникалардын сүрөттөрүн, видео жана аудио материалдарын интернетке жүктөбөөнү өтүнөбүз жана таратпоого чакырабыз. Учурда ар бир чыккан маалымат маанилүү болуп жатат. Жалпыга маалымдоо каражаттары расмий маалыматтарды жеткирип турат. Аны менен бирге Ош ТВ телеканалы эфирден кырдаал боюнча кабардар кылып турат. Такталган маалыматтар расмий сайттарда да жайгаштырылууда. Шанхай кызматташтык уюму саммитинин жыйынтыгы менен ага кирген өлкөлөрдүн лидерлери Самарканд декларациясына кол коюшту. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазды. Маалыматта саммитте өлкө башчылары коргонуу жана коопсуздук боюнча алаканы бекемдөө ниеттерин айтып, ракетага каршы коргонуу глобалдык системанын бир тараптуу өнүгүүсүнө терс көз карашын билдиришти. Президенттер террордук жана экстремисттик уюмдарга каршы туруунун жалпы ыкмаларын иштеп чыгуу чечимине келишти. IT тармагын милитаризациялоого каршы пикирин айтып, дүйнөлүк соода уюмун реформалоону сүйлөштү. Өлкө башчылары 2023 жылды туризм жылы деп жарыялап, стартап, инновация, жакырчылык менен күрөшүү жана салттуу медицина боюнча жумушчу топторду түзүүнү макулдашты. Мындан тышкары ШКУнун ак ниет элчиси ардактуу наамы жөнүндө жобо бекитилди деп жазылат маалыматта. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы түзүлгөн эл аралык уюм. Анын курамына Кыргызстан, Россия, Индия, Казакстан, Кытай, Тажикстан, Пакистан жана Өзбекстан кирет. Афганистан, Беларусь, Иран жана Монголия байкоочу макамында болсо, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Туркия жана Шри-Ланка өнүктүш мамлекеттер болуп саналат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору Кытайдын бир алкак, бир жол демилгесинин алкагындагы ири долбоорлордун бири болот. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Самарканд шаарында өткөн ШКУнун кезектеги жыйынында айтканын өлкө башчынын маалымат катчысы билдирди. Темир жол боюнча макулдашууга 15 сентябрда кол коюлган. Бүгүнкү күндө эффективдүү инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, аймактарда эл аралык унаа жана темир жолдордун куруу зарылчылыгын көрүп жатабыз. Долбоорлорду ишке ашыруу аймактын транзиттик потенциалын толук ачканга жана дүйнөлүк рынокко чыгууга олуттуу кадам болот, деди Жапаров. Президенттин маалымат кызматы белгилегендей, бул темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүктөгү бутагы болот. Ошондой эле түштүк чыгыш, Батыш Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн базарларына барууга жол ачат. 5G жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышына жана технологиянын өнүгүүсүнө шарт түзөт.
Алгачкы жолу Ош шаарында 5G интернет байланышынын ылдамдыгы жана иштөөсү сыноодон өттү. Шаардыктар 5G технологиясынын иштөө моделинин виртуалдык реалдуулугуна кызыгышты. 5G бир жылдын ичинде өлкөнүн бардык аймагына жетет. Билайн мобилдик компаниясы алгачкы жолу Ош шаарында 5G технологиясынын иштөө моделин сыноодон өткөрдү. 5G технологиясынын интернеттеги ылдамдыгы жана виртуалдык реалдуулук системасы шаардыктарга тааныштырылды. Жогорку ылдамдыктагы интернет медицинага, билим берүүгө жана экономикага пайдасын тийгизери айтылды. 5G технологияларын ыкчам өнүктүрүүгө, байланыш операторлоруна түйүндүн каптоосун жайылтууга көмөк көрсөтүү зарылдыгы белгиленди. 5G технологиясы жакынкы bir жылдын арасында болуп калыш керек. Себеби бул жерде бизде 3 компания бар. Ар биринин частоталарын бөлүп, аяктабай технический вопростор көп, буйрусал чечилет. Мен айта алам, убедительно айта алам, что скорость боюнча, интернеттин баасы боюнча биз алдыңкы орундарды ээлеп турабыз азыркы мезгилде. 5G технологиясы үчүн атайын зона түзүлүп, каалаган жаран интернеттен пайдаланууга мүмкүнчүлүк ачылды. 5-муундагы тармак боюнча атайын көргөзмө аянтчасы дагы уюштурулду. Иш-чарага санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Замирбек Кожомуратов, Билайн компаниясынын Кыргызстандагы башкы директору жана Nokia компаниясынын жетекчиси жана шаардыктар катышты. Это новая, совершенно новая технология, которая самая современная в мире. Жогорку ылдамдыктагы интернет ар бир тармакка жана адамга пайдасын тийгизет. Өзгөчө экономикага, транспорт менен медицинанын өнүгүүсүнө шарт түзүп бере алат. Кыргызстан чөлкөмдө алгачкылардан болуп 5G технологиясын өздөштүрүп киргизүүдө. И смотрим на то, как это работает. Адистер 5-муун технологиясы аркылуу интернеттин ылдамдыгы жогорулай турганын түшүндүрүштү. Эгерде 4G'нын ылдамдыгы секундасына 42 мегабит болсо, 5G'нын ылдамдыгы андан 10-20 эсе жогору дешет. Интернеттик тутум 1 жыл аралыгында өлкөнүн бардык аймагына жеткирилет. 5G технологиясын колдонуп көрдүк. Бул өзгөчө бир оңойлук. Анан буну колдонуп атканда сен кандай нерсени сезесиң? Бул албетте ылдамдуулук. Жана мен ойлойм, жеке ишкер катары биздин ошо бизнесибизде же жаңы технология киритүү учурунда бул бизге чоң бир мүмкүнчүлүк жаратат деп ойлойм. Билайнда ушул региондорго чыгып атканы, ушундай жаңы технологияларды бул өзгөчө ыңгайлуу кылып атканы мен ойлойм биз үчүн бул бир чоң мүмкүнчүлүк. 5G тармагын өнүктүрүү бизнес жана мамлекет үчүн санариптик кызматтардын жана сервистердин жаңы сапатын камсыз кылат. Аны менен бирге санариптик экономиканын өнүгүшүнө салым кошот. Буга чейин өлкөдө 5G технологиясын сынап көрүү боюнча алгачкы атайын көргөзмө аянтчасы Бишкекте ачылган болчу. Анда жогорку технологиялык байланыш системасынын Кыргызстандагы өнүгүү тарыхын баяндаган маалыматтар менен катар 5G жана виртуалдык дүйнө жабдыктары тааныштырылган. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө алынган урунтуу окуялар мына ушуларды түздү. Сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы болдум. Ал эми эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев тааныштырат. Рахмат кесипте, сизге да көңүлдүү кеч каалайм. Алам алкагынан алынган дүйнө жаңылыктарын түз эфирде улантабыз. Биз менен бирге болуп туруңуз.